Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Таштандыга толуп калган Бишкектин мэриясы Ош базарынын айланасын эретке келтире баштады. Бишкекте Ош базары соода борборунун аймагын көрктөндүрүү, башаламан соода жайларын тазалоо жана жашылдандыруу боюнча иштер башталды. Бул туурасында медиадан кабарлашты. Маалымдалганда иштер мэр Айбек Жунушалиевдин жеке тапшырмасы менен жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Токтогул жана Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде башаламан соодадан ыктыярдуу түрдө жолдун бөлүгүн тазалоо иштери жүрүп жатат. Мындан бир жума мурун муниципалдык инспекция соодагерлерге 344 эскертүү берген. Жерди пайдаланууну контролдоо башкармалыгы тарабынан жеңил курулуштарды жана объекттерди бузуу боюнча 50 эскертүү берилген. Жеринде мыйзамсыз орнотулган 13 соода күркөсү алынган деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, тийиштүү кызматтарга өз милдеттери боюнча тапшырмалар берилип, жеке көзөмөлүн алган. Ал эми Ош базары соода комплексинин ичинде жашылча жемиштерди сатуу үчүн 72, сүт азыктарын сатуучу аянтта 7 бош орун бар. Хамза Жаша. Садыр Жапаров Хамзага жардам берди. Учурда сыма оорусу менен алышып жаткан Хамза аттуу 2 жашар наристеге президент Садыр Жапаров да жардам берди. Бул тууралуу кайрымдуулук иш-чарасына активдүү катышып жаткан ишкер активист Аскарбек Сапарбек уулу билдирди. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Сиздин жардамыңызды алып, аманатыңызды тапшырып бердик. Биз сизге ыраазыбыз, деди Сапарбек уулу. Бирок ал мамлекет башчысы эмне жардам кылганын тактаган жок. Ал арада социалдык тармактын колдонуучулары буга чейин кайрымдуулукка атын атагысы келбеген жаран берип кеткен Mercedes-Benz Майбах унасы менен $30,000 президент Жапаров бергенин болжошууда. Учурда активисттер жана ыктыярчылар өлкө боюнча жерлерди акча чогултууда. Сымага каршы бир уколдун Золгенспа баасы 170 миллион сом турат. Хамзага жардам берүү. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Визиттер М-банк 0709 748 481 Руслан Бек атасы. Виза 41 77 49 01 92 85 95 53 Руслан Бек Рахманов атасы. Оденги 0709 74 84 81 Оптима Голд 41 69 58 53 58 78 39 58 Булак Суперкейджи. Хамза Жаша. Акжол Махмудов дүйнө чемпиону болгондугу трикосун аукционго койду. Кыргыз Балбан Акжол Махмудов алгачкы ирет дүйнө чемпиону болгондо кийген трикосун аукционго койду. Анан түшкөн каражат учурда сыма оорусу менен алышып жаткан Хамза аттуу 2 жашар наристеге берилет. Учурда активисттер жана ыктыярчылар өлкө боюнча жерлерди акча чогултууда. Кайрымдуулук ишине активдүү катышып жаткан ишкер активист Аскарбек Сапарбек уулу атын атагысы келбеген кайрымдуу жаран Махмудовдун трикосун 400,000 сомго баалап алып, бирок аны Хамзанын өзүнө калтырып кеткенин айтты.
Ошондой эле ал Ак Жолдун трикосун бул суммадан да көп акча сунуштагандар сатып алса болорун кошумчалады. Эске салсак 2021-жылы Ысык көлдө өткөн форумда Ак Жол Махмудовдун трикосу $26,000 сатылган. Спортчу өзү $1,000 кошуп, чогулган акчанын 60% аруу затка, 30% кайрымдуулукка, ал эми 10% ак илбирсти коргоого жумшаларын айткан. Булак Суперкежи. Ар бир үйдүн аскар тоосу кулабасын. Садыр Жапаров кыргызстандыкты аталар күнү менен куттуктады. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 15 мартта кыргызстандыктарды өлкөдө алгач ирет белгиленип жаткан аталар күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Мамлекет башчысы үй бүлө институтун чыңдоодо атанын жоопкерчилиги жогорулаган бүгүнкү заманда аталар күнүнүн белгилениши учурдун талабы экенин айтып, коомдун өнүгүшүндө аталар менен энелердин ролун жана таанууга багытталган мыйзамды демилгелеген жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылыгын билдирди. Эзелтен эле элибизде атаны аскар тоого теңеп даңктап даңазалап келишкен. Тарбия башаты болгон эне кут төгүлгөн үй болсо, атаны ошол үйдүн түркүгү, тирөөчү, калканычы жана коргоочусу экенин таасын белгилешкен. Мына ошол сый урмат бара-бара адат салтка, нарк насилге айланып, элибизде ата менен эненин орду бийик белгиленип келет. Калкыбызда ата мекен, ата журт, ата конуш, журт атасы деген ыйык жана бийик сөздөр. Атанын назарын сындырба, атага наалат айттырба, ата сыйлаган абийир табат, атанын сөзү ок деген накыл кептер бекеринен айтылып калбаган чыгар. Ал эми көп элдерде кездешпеген кыргыз элине гана мүнөздүү жети ата түшүнүгү өзүнчө бир философия экенин эч ким тана албас. Табиатта өмүр деген улуу дарыянын башаты атадан башталгандыктан атага үй бүлөнүн алдында коргоочу кудурет күч, бардык сыноолорду жеңип чыгууга майышпас мүнөз, жаратман дем берилген. Биз аталардын коомдогу мына ушундай ролун кеңири жайылтуу менен ата болуу бактысына жаш муун өкүлдөрүнүн үй бүлө куруудагы зор жоопкерчилигин арттырабыз. Ошону менен бирге асказоодой тиреги үй бүлөнүн коргоочусу болгон аталарга балдарынын дагы сый урматы артып, атанын ар бир айткан сөзүн табирик кылып көңүлүнө түйөт. Зээндүү уул кыздарыбыз атанын сөзү акылдын көзү, атанын батасы алыскы сапардын жарыгы деп аталар насаатын, алардын терең сырларын аңдап түшүнүп, бул турмушта көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Билгенге ата болуудан оор озуйпа жок. Ата деген сөздү угуунун өзү эле эмне деген сыймык, эмне деген сыноо. Мына ушул улуу сөзгө татыктуу болуп жашоо ар бир атанын көздөгөн мүнөсү. Уул кыздарым ата тарбиясы менен эне мээримин алган адам болуп чыкса экен деген аруу тилек асыл максат менен жашап, эл алдындагы аталык парзын аткарууга жан үрөйт. Ошол үчүн аталар үй бүлөсүнө кам көрүп, балдарын ыймандуу кылып тарбиялоого, татыктуу билим берүүгө жана мекенчил атуул кылып чыгарууга бүткүл күчүн жумшайт. Кымбаттуу кыргызстандыктар, дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бир үйдүн аскар тоосу кулабасын, боорундагы булагы соолубасын, жанып турган шам чырагы өчпөсүн. Аталарды ардактап сыйлайлы, кадырман карылыкка жетишине кам көрөлү. Аталардын кадыр баркы бийик болсун, үй бүлөнүн жүрөгү, мекендин тиреги болуп, аталар кылым жашасын деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Эске салсак, Садыр Жапаров былтыр июль айында аталар күнүн белгилөө жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык 15 март аталар күнү катары белгиленет, бирок дем алыш Орусиянын аймактарынын биринде мигранттар үчүн катуу чектөөлөр киргизилди. Орусиянын Перми облусунда бир катар негизги тармактарда мигранттардын иштөөсүнө тыюу салынат. Тиешелүү жарлыкка облустун губернатору Дмитрий Махонин кол койгонун ТАСС билдирди. Документке ылайык патенти негизинде иштеген чет элдик жарандарга экономикалык ишмердүүлүктүн бир катар түрлөрү боюнча эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынат. Тактап айтканда, мигранттарга шаар ичиндеги, шаар аралык автобустардын, жүргүнчүлөрдү ташуучу таксисттердин, ижарага алынган автоунаалардын, кооптуу жүктөрдү ташууга арналган унаалардын айдоочусу болуп иштөөгө тыюу салынат. Бул чаралар Орусиянын жарандары үчүн артыкчылыктуу ишке орношуу укуктарын камсыз кылууга, ошондой эле аймактын экономикасынын негизги тармактарында коопсуздукту жакшыртууга багытталган. Чектөөлөр мунай жанааны менен байланышкан газ өндүрүү, мунай продуктуларын өндүрүү, суусундуктарды жана тамеки буюмдарын сатуучу дүкөндөрдөгү чекене соода, ошондой эле транспорт кызматтары сыяктуу тармактарга таасирин тийгизет.
Путин Орусия менен АКШнын мамилеси калыбына келе баштаганын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен мамилени калыбына келтирүү чөйрөсүндөгү кырдаал алдыга жыла баштаганын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү менен видеоконференция аркылуу жолугушууда Путин АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Орусия менен мамилени калыбына келтирүү үчүн бардыгын жасап жатканын айтты. Жалпысынан кырдаал өзгөрө баштады окшойт. Мындан эмне болорун көрөлү, деди Путин. Кантип дем алып жатат? Жүк ташуучу унаага жүргүнчү салып алган айдоочулар аныкталды. Жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташыган айдоочуларга 41.500 сом айып салынды. Бул тууралуу бүгүн 15 мартта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери таң эрте Сосновка көзөмөл өткөрмө жайынан Бишкек-Ош багыты боюнча каттаган оор жүк ташуучу маршруттук унааларды текшерүүгө алышты. Текшерүү учурунда оор жүк ташуучу маршруттук унаалар мыйзамсыз жабдууларды орнотуп, кошумча орундуктарды жана тапчандарды орнотуу менен жүргүнчүлөрдү жаткырып ташып жүргөндүктөрү аныкталган. Жүк ташуучу маршруткага жүргүнчүлөрдү салып алганын көргөн кызматкер алгач чоочуп кеткенин көрүүгө болот. Андан кийин ал булар кантип дем алып жатат деп таң калганын жашырган эмес. Жыйынтыгында 2 саат ичинде мыйзамсыз жабдууларды орноткондугу жана жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташыгандыгы үчүн 7 оор жүк ташуучу маршруттук унаа айып короо жайына токтотулуп 41.500 сом айып салынды. Урматтуу алыскы каттамга каттаган айдоочулар, адам өмүрү аманат. Андыктан жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташып, өзүңүздөрдүн жана жүргүнчүлөрдүн өмүрүн тобокелге салбаңыздар деп айтылат билдирүүдө.